Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, барыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Жараткан Алла Таала ушу Шабан айында берекесин насип кылып, баарыбызды Рамазан айга ынтымакта, ден соолукта, жакшылыкта жеткирген болсун. Өлкөбүздө бүгүн өзгөчө абал 30 апрелге чейин узартылганына байланыштуу барыңыздарды тартиптүүлүккө, сабырдуулукка чакырып кетебиз. Ушу карантиндин учурунда ыйык Рамазан айыбыздагы туш келип калып атат. Ушул Рамазан айында орозону тутуу баарыбызга милдеттүү бол фарыз. Рамазан айда орозону биз үйдө кармайбыз. Жана ооз ачарлыктарды дагы үйдө кылабыз. Аял бала чакаларыбыз менен чогуу ооз ачарлыктарды үйдө кылабыз. Тарави намаздарын үйдө окуйбуз. Авал турукташканга чейин. Мынакей жума намаздын ордуна пешим намаз, 5 убакыт намаздарды, фарыздарды биз азыр үйдө окуп атканыбыздан кийин таравих намазы бул сүннөт намаз болуп эсептелинет. Ошондон улам баарыбыз үй бүлө бала чака менен үйдө таравих намаз окуп турабыз туугандар. Биз бул кырдаалды дагы, бул кыйынчылыкты дагы Кудай кааласа жеңебиз. Качан бири-бирибизге туура түшүнүп, бири-бирибизге жардам берип, тартиптүүлүктү бекем сактап гана биз муну жеңе алабыз буюрса. Жана көптөгөн ушул ыйык, берекелүү, куттуу Рамазан айында дуалар кабыл боло турган, бейиштин эшиктери ачылган, дозоктун эшиктери жабылган, шайтандын бардыгы камалган учурунда биз көбүрөөк дуа кылайлы, элибизге, журтубузга, бүткүл ааламдагы инсандардын баардыгына дуа кылайлы. Мынакей Рамазан айына бир канча саналуу гана күндөр калды. Биз буга даярданайлы. Жүрөктөрүбүздү тазалап, пейилдерибизди тазалап, Рамазан айынын келе жатканына кубанып, жакшы биз өзүбүздүн даярдыктарыбызды көрөйлү. Жараткан Алла Таала келе жаткан куттуу, берекелүү Рамазан айын баарыбызга буйрган болсун. Алла Таалам кабыл кылсын.